Бұл видеоны такси коллегалар барыңыздар көріп қойыңыздар. Жаман көрсеңіздер дагы айтам, жақсы көрсеңіздер дагы айтам. Максималдуу түрдө бұл видеоға бір реакция беріп, такси коллегаларыңызга, ака-өкө досторыңызга жөнөтүп қойыңыздар. Жанагы эле Домодедово аэропорт. Биздин көбүнчө такси коллегаларыбызды полицейский кармаган жерде. Такси коллегалар, Домодедового заказдап бардыңыздарбы? Ал жакта парковкада бекер жатыштын кереги жок. Эгер сиздердин печатыңыздар жок болсо, бул бир гана печаты жокторго тиешелүү. Такси коллегалар, мынакей азыр биздин коллегабыз видео жөнөттү. Домодедоводо жөн эле жаткан жеринде телефон чугуп парковкадачы. Айнегин тыкылдатып, мен видеомдой айнегин тыкылдатып текшериптир да. Анын печаты бар экен, жакшы кое бериптир. Ал эми ошол жанындагы эки такси баланы алып кетиптир да. Эми кимге пайда, кимге зыян? Алардын ушу печаты жок экен эле. Андыктан бул видеону максималдуу түрдө жөнөтүп коюңуздар. Хайп дейсиңерби? Не десеңер дей бергиле, короче, печаты жоктор Домодедового барбай эле коюңуздар. Мен буну силерге баарыңыздарга сунуштайм. Бекер эле акчага күйөсүңөр, же болбосо ал жерден Домодедово районунун өзүнүн жогору жакта ЦКТка жакыныраак жерде эмеси бар. Чоң отделениясы бар, ушуга калып коюп коет. Акчага көнсө жакшы, акча берип чыгып кетесиздер. Агер акча көнбөстөн план толтура турган болсо, анда силер ал жакта жатасыңар, машинаңар парковкада кала берет. Андыктан печаты жоктор бир ойлонуп ошол жака барыңыздар. Эми Домодедового вообще барбай эле коюңуздар дебейм. Барыңыздар, заказыңызды таштап туруп, центр жака келип, ишти кыла бериңиздер. Бул видеону максималдуу түрдө печат жоктору жөнөтүп коюңуздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.